Assalomu alaykum, urmatly menin Desin TV kanalımdyn görүүчүlöri, deni sak intellektuallar. Bugün biz söz kıla turgan nerse bal jönündө. Bugünkü oy süйлөгөн sözlerimiz uşul baldın tegerегинде bolmokçu. Degele uşul bal түштүктө айтканда асел менин жеке жашоомдо биздин үй бүлөдө кандай өзгөчө бир мааниси болгон, мен ошол жөнүндө айтайын. Андан өзүмдүн көргөн, билген, уккандарымды, анан билген маалыматтарымды айтып коюуну туура деп чечтим. Анткени бул бал биздин кыргыз элибизде кеңири тараган, кийинки эле кездери бизге сиңирип, анан биздин бир турмуш жашоо образыбызда дагы аябай чоң мааниге ээ. Бир жагынан алганда орусча баягындай доступный деп коет, кыргызча айтканда алууга оңой, бир мындай кыйын эмес, ар кандай учурларда табууга боло турган кеңири таралган азык-түлүк оокаттарына кирет. Аны сиздер баарыңыздар жакшы билесиздер. Ошол балдын дагы бир касиеттери жөнүндө айта кетейин деп чечтим. Муну көп эле адамдар билет болуш керек, бирок кээ бир адамдарга билбегендер болсо дагы бир мындай пайда тийсин дегендей ойдо айтып чыктым бул берүүмдө. Эмесе мен биздин өзүбүздүн үй бүлөдө ушул балдын ролу жөнүндө, балдын орду жөнүндө сүйлөйүн. Мен кичинекей кезимде 1968-жылы туулгам. Ошол бир 3-4 жаштардан баштап элес баягы балалык кезимде элестиктерди билем да. Ошол кезде апам аябай көп ооруканага жатат эле. Тайнемдердикинде төмөнкү айылда баягы апа деп жүгүрүп барып, шкафтын ичинде бекинип алгандай болуп, барып кучактап калсам эле ал пальто экен, апамдын пальтосу экен. Мен ошону кичинекейимде апам экен деп жүгүрүп барып кучактап, анан ыйлап, өкүрүп, бакырып, ошолорду мен билем. Андан кийин апам Жалал абадта больницада жатат эле. Ошол жерлерге барып, баягы этаж үйлөрдү, мен өзүм айылда чоңойгом, этаж үйлөрдү биринчи кичинекейимде көрүп, баягы балкондордогу кызыл, жашыл, анда бир шифер сыяктуу нерселерди коюп коюшат эле. Ошолор көз алдымда элестеп, анан баргандан кийин кайра чоң энем менен барчумун же тайнем менен барчумун, анан кайра кайтканда дагы апа келип ыйлап, ошол нерселер эсимде калган. Андан шакафтар деген жерде жатты, көп жаткан. Анан шакафтар деген жака барганбыз. Бир этаж үйлөрдүн астында подвалдарга кирип ойногондорум эсимде. Анан фотографтардын баягындай сүрөт тартып аткан, ошол ооруканада жаткан адамдарды сүрөткө тартышат эле. Мен ошолор бир аз эсимде. Ошол менин 3 жашымдан бир 5-6 жашыма чейинки окуялар. Менин апам демек аябай көп жаткан ошол ооруканаларда. Эми акыл тартканда, акыл киргенде сурасам эмне болгон десем, ошондо апамдын ичи ооруч экен. Эмне деген диагноз доктурлар кое алышпай, ичинде бези бар деп, ичинде туберкулезу бар деп, анализин караса жакшы, бирок ичи ооруйт. Ушундай жаш, ошондо апам жаш болгон экен, 20 жаш кураганда. Мени 20 жашында төрөгөн. Аябай ооруп 5-6 жыл катары менен жаткан экен. Жалал абадта, Нокен, ошол эле шакафтар, алыскы жактардын баардыгында. Анан кыскасы баягы жыйынтык болгон эмес, убактылуу эле кичине эме кылып, бирок аябай көп антибиотиктерди берген экен. Апамдын тиштерине зыяны тийген ошондо. Баягы дарынын таасирлери болот экен да. Диагнозун кое алышпай эле, ал кезде медицина бир аз начар болсо керек азыркыдан. Ошентип күндөр өткөн экен. Анан ошол күндөрдүн биринде такыр диагноз коюлбай 5-6 жыл өткөндөн кийин бир элдик табып айтыптыр: сен эртең менен эрте бир аш кашык балды, ал кезде балдын баардыгы азыркыдай жасалма нерселер кошулган эмес, чыныгы, сапаттуу, качественный балдар болгон экен. Ошону кайнак сууга салып туруп ачкарын ичип жүргүн дептир. Анан апам ошентип баягы биздин үйдө, мен ал кезде кичинекейимде билем, флягалары менен турчу эле. Атам өзү колхоздо иштечү, таап келчү экен, каяктан тапканын мен кичинекейим билбейм. Эмнеге биздин үйдө бал көп болот деп мен таң калат элем да. Мен өзү кичинекейимден таттууну сүйбөймүн азыркы кезге чейин. Анча мынча ичпесем, мен ал балды мен ичкен деле эмесмин. Анан
ошентип балдар турчу да, көрсө ошондо апам ошентип баягындан колдонуп жүрчү экен да. Анан ошол Кудайдын кудурети менен ошол шыпа болуп, ошентип баягы 5-6 жыл айыкпаган нерсе ошол балды ичип жүрүп айыккан экен апам. Аны мен кийин эс тартканда айтып берди. Анан мен ошондо түшүндүм биздин үйдө эмнеге бал көп болгонун, эмне себептен дагы бир башка ушул аарыларга байланыштуу продукция, прополис жана башка нерселер биздикинде болот эле да. Мен аны түшүнбөйт элем ал кезде. Эмнеге депчи. Көрсө ошентип ошол канча жылдык доктурлар, профессорлор бар экен, ал Шакафтар деген ооруканада. Ал ошол кездеги Кыргызстандагы түндүк түштүк өрөөнү боюнча туберкулез ооруларын дайырдоо, сакайтуучу чоң диспансер болгон экен ошол кезде. Ыраматылык бейиши болгор Ырысбай Абдыкадыров жаткан ошол жерде. Ошол эле азыркы ырчылардан Арзыбек Бедияров жаш жигит болгон экен. Ошол Ырысбай Абдыкадыров, Арзыбек Бедияровдор ошол жакта апам жатканда апам жакшы тааныйт буларды. Ошолор болушкан. Дагы көптөгөн биздин адамдар немелери бар, күндөлүктөрү жазылган немелери бар. Апам жаш кезинде жазып жүргөн экен ошолордун баардыгын. Ошондой тарыхтар биздин башыбыздан, биздин үй бүлөдөн болуп өткөн экен. Бул эми мурунку бир эмелер. Андан кийинки эле жаңы ушул балга байланыштуу билген маалыматтарымды чогултуп, мындай ден соолук боюнча азыр эми бир консультант, өзүмчө айтканда десин тренер, десин шык чебер, дени сак интеллектуалдар жака тарбиялоочу, шыктандыруучу деп өзүм ушундай бир миссия коюп эме кылып келе жатам. Элдерди ушундай жака тарбиялап, ушундай багытка түшкөндөн бери мен бал жөнүндө, бал эле эмес башка нерселер жөнүндө ден соолукка пайдасы тие турган көп маалыматтарды колдон келсе жазып алам, жаза албасам мээме салып коем дегендей дагы бир ушул бал жөнүндө бир маалымат угуп калдым эле. Ошону дагы айтып берейин. Бул дагы мен ошол Жалал Абадта иштеп жүргөн кезимде бир күнү тетиги Нокен районунун Шайдан Сай деген сонун бир тоолуу өрөөнү бар. Жайлоо. Менин чоң атамдын атасы Сулайманды ошол Шайдан сайдын ичинде баягы басмачылык кезинде ошол сенин тууганың корбашы болуп кетти деп иниси экөөнү ошол жерде биздин отряд деп койчу экен, ошол Шайдан сайдын ичинде аткан да. Анан мен баягы эми тагдырдын тамашасы экен, өзүм ошол отрядтарда кийин иштеп жүрдүм. Милициянын атайын дайындалган отрядында иштейт элем. Анан ошондо бир күнү ошол Шайдан Сайга командировкага бара жатсак, балдар уже ошол тоонун башында болчу. Мен өзүм бир жака барып, анан баягы тоонун оозунда, коктунун оозунда машина күтүп турат элем. Транспортубуз жок болчу. Анан турсам бир кары аксакал, орус улутундагы моундай дене бою чың аксакал экен, келип калды. Ошондо 2001-жыл болчу. Анан аксакал экөөбүз эми сүйлөшүп отурдук. Каяктан болосуз, эмнеге кетип атасыз деп. Десем, мен балчелекчимин дейт. Бал кармайт экен, өзбекстандык чал экен. Ошол жай кездеринде ошол өзбекстандыктар ошол 2001-жылдары мүмкүнчүлүк бар эле Кыргызстанга ушундай балчелектерин койгону. Кийин Каримов границалардын баардыгын, чек араларын жаап койду, бирок ошол кезде койчу экен да. Мен Андижандан келип ушул силер жака бал коем деп, анан ошол божурап сүйлөшүп калды. Бал жөнүндө айтып бериңизчи, кандай деп. Мен баягы практик кишилерден көп сурайм да балдын пайдасын десем. Бул мен кантип балчелекчи болуп калдым дейт. Мен жаш кезинде согушка кеткен экен, ал Россияда кайсы бир жеринен экен. Унутуп калдым, андан бери көп жыл өттү. Анан согушка барып, согушуп, бутунан жарадар болуптур. Бутунан жарадар болгондон кийин аны госпиталга жаткызышты, ошол 44-45-жылдары болсо керек. Анан айыкпаптыр баягы буту. 45 килограммдай болуп калдым дейт. Же 50 деди, 45 деди, ушундай аябай бир аз салмакты айтты. Анан жеңиш болду дейт. Мен госпиталда жатам дейт. Андан кийин бир Сочи эме жактарга, курортторго жөнөтүштү. Бирок баягы бутундагы жара эме болуптур да. Айыкпаптыр, арыктап кетиптир. Анан ошондо климатты алмаштыр деп бирөө совет берип, ушул Орто Азияга жака бар, ошол жактан жакшы болосуң, курук климаттан дегендей кеңештерин беришиптир. Анан ошентип Орто Азияга келип калдым дейт. Кыргызстанга келген экен. Анан ошол жерде жүргөндө
Баягы больницага жатыптыр, ооруканага эме кылыптыр. Анан ошондо бир элдик табып айтыптыр ага. Эрте менен эрте бир стакан, баягы 200 граммдык стакандар болчу эле илгери, кыргырлары бар. 8 граммный деп коебу канча. Ошондой кыргыр стакандан эрте менен эрте жаңы саалган уйдун сүтүн, эми конечно уй албетте оорукчал болбош керек, бруцеллез болбош керек. Таза малдын уйдун сүтүн таза жаңы саалган сүткө бир чоң кашык ошол апам ичкендей балдан салып туруп, андан кийин бир жумуртка, жаңы свежий деп коебу орусча, баягы жаңы жумуртка да, эми көп турбаган тооктун жумурткасын. Эми ал өлчөмү ошондой экен, эми бир чоң аякка салабы же эмнеге салып аралаштырат, баягы сүт, жумуртка, балды салып туруп, анан челип, ал кезде баягындай азыркыдай аралаштыра турган нерселер жок болгон, кол менен челчү экен дагы. Анан ошону ысык бойдон сразу ичип, ушундай эмелерди кыл деди дейт. Анан мен ошону кыла баштадым дейт. Ошол коктейлди мен аны өзүмчө кийин өмүр коктейли деп дагы бир передачамда чыгардым эле, кийин өчүп кетиптир, эмнегедир өчүрүп койгонун мен түшүнбөй калдым. Өзүм өчүрүп коюптурмун да, карасам жок азыр ошол өмүр коктейлин ичип, анан ошентип баягы 45 килограммдан чоңоюп эме болуп, денеси калыбына келип, азыр ошондо эми 2001-жылы аксакал, жакшы эле аксакал болчу да, бала чакалуу болуптур. Кийин анан Андижанга көчүп кеткенбиз дейт. Бирок мен ошондон тартып балга кызыгып, бал челекчи болуп калдым деп анан ошол өзүнүн өмүр баянын айтып берди. Мен ошондо дагы бир экинчи ирет ойлондум. Демек балдын бул биз билбей, баркына жетпей жүргөн өтө чоң бир касиети бар экен да. Касиети бар. Муну биз билишибиз керек. Ушундай касиеттүү сонун бейиштин тамагы болуп эсептелет бул бал. Андан кийин өзүңүздөр деле билесиздер, мына тумоо, бычкак болгондо баягы балдан салып, лимондон эме кылып ичсең сразу эле таасирин берип эме кылат. Андан кийин мен өзүмдүн тажрыйбамда ушул адамдарды массаж кылганда, башка эмеде мен өзүм бул организмге балды сыйпап мончого отурсаң аябай сонун экендигин баардыгы билишет. Орустарда көбүнчө баягы тузду чыгарып алсын деп туруп, балдын өзүн эмес, балга деңиз, морской соль деп коет, деңиз тузун, баягындай ирик туздарды да аралаштырып коюшуп, анан ошол туз аралашкан балды сүйкөп туруп анан отурушат да. Ал эми мен өзүм жеке тажрыйбамда балды кандайча пайдаланам? 5-6 күн катары менен, 5-6 күндөн кийин уже организм балды кабыл албай калат. Клеткалар баягы тоет да, витаминдери кирип. 5-6 күн гана жетишет. Мындай бир процедурам бар. Баягы миофасциалдык массаж, миофасциалдык релиздер эмесинде ушул грыжаларга каршы, ушу грыжалар жок болушо турган резорбция процессин жүргүзүүдө ушул балды мен мындайча пайдаланам. Массаж бүткөндөн кийин денеге балды сүртүп туруп, мисалы үчүн ушул эле копчик область, поясница, белге кеңири сүртүп туруп, анан стреч менен жаап туруп, үстүн, же стреч жок болсо жөн эле салофановый эмелер менен деле жабам, мешоктор менен жаап туруп, андан кийин кадимки эле грелка кайнак суудан коюп туруп, анан ошол грелканы баягы балдын үстүнө акырын жылдырып, баягы дене күйүп кетпей турган кылып, бир сүлгүгө, бир полотенцеге ороп, баягы оройт десе калың ороп койсоң баягы жылуулук өтпөй калат. Денени күйгүзбөй турган, бирок өтө ысык болуш керек да, баягы кайнак бойдон. Ошондо баягы клеткалар дагы ачылып, ысык процедуранын өзү ошол грыжаларга дагы жакшы. Биягынан питательный среда, баягы бал эрип клетканын ичине кирет. Ага чейин массаж кылганда миофасциальный массаж көбүнчө майы жок жасалат. Майсыз, каттуу жасалат да. Себеби май менен жасап туруп андан кийин балды сыйпай турган болсок, баягы клеткаларга май кирип калып, анча кабыл алынбай калат. Ошондуктан баягы балы жок, майы жок массаж кылгандан кийин анан бал сүркөп, андан кийин кааласаңыздар аны баягы грелкалар муздагандай жылдырып туруп, көп 4-5 саат кааласаңыздар таң эртең мененге чейин коюп койгула. Баягы эми стреч менен оролгондон кийин көп укташ кыйын да, эми жок дегенде 3-4 саат турса эле баягы денеге сиңип кетет. Андан кийин аны ачкандан кийин кадимкидей балдын эч нерсеси калбай калганын көрөсүңөр да, демек организм балды сиңирип кетти.
Бул менин жеке тажрыйбамдагы балды колдонуумдун бир методикасы, бир тажрыйбасы болуп эсептелет да. Андан кийин дагы бир балдан сонун продукциялар бар да. Атайын мисалы үчүн бал продукцияларын саткан магазиндерде, дүкөнчөлөрдө бул орус Россияда көп болот. Эми бизде Кыргызстанда деле көп болуш керек. Мисалы үчүн дагы бир сонун продукциясы прополис деп коет. Өзүңүздөр билесиздер. Кадимкиде бал челекчилерге барсаңар, прополисин сурасаңар берет. Бул прополистин дагы антисептикалык аябай пайдасы кенен көп нерсеге пайдаланса болот да. Мисалы үчүн баягы кичинекей жер тытылып жарат болуп айыкпай аткан болсо ошол жерге эритип кичине сыйпап койсоң эле баягы сразу айыктырып, анан тамак ооруларында сүртсөң, мисалы үчүн бир 50 грамм прополисти 200 грамм аракка салып чылап коюп койсоң, бир күрөң настойка пайда болот. Ошону менен тамакты чайкап, антисептик, тоже ушундай ангина эмелерин баягы флорасын эме кылып тазалаганда ошону менен чайкасаң, сонун ошону менен эле ошол жараттарды обработка кылып дегендей дагы аябай сонун да. Андан кийин деле орусчасы воск деп коет, кийинки продукциясы. Кыргызча мум деп коебу, кандай ишил воск деген дагы ошолордо болот. Ошону дагы ошентип көп нерселерге пайдаланууга болот. Анын консультациясын алып, кандай эми мен көп эмелерин билбейм, эми муну көп ушу бал челекчи, бал менен иштеген эмелер жакшы билишет. Андан кийин дагы бир аябай сонун продукциясы маточное молочко деп коет, баягы энелик сүттөрү деп ошол бал челекчилер сатышат. Аны дагы аябай кымбат товар бул, себеби баягындан алыш үчүн бул иммунитетти көтөрүүгө, адамдын иммунитетти билесиздер да, эми баардык эле ооруларды иммунитети жогору адамдар жеңет. Ошол иммунитетти көтөрүүгө маточный молочкону колдонсо болот. Андан кийин баягы дагы бир продукциясы пчелиный хлеб деп коюшат. Перга. Бул пчелиный хлебти биздин баягы азыр бүт эле мода болуп кетти го, жанагы эме кылышып, дене боюн качать этип, спортсмендер не только качать эткен, кандай эле результаттарга жетем деген, дененин мындай организмди биохимиялык составын жакшыртууда ушул перга, пчелиный хлеб деп ошол дүкөндөрдөн алсаңыздар, ушул качать этип, восстановить эткенге аябай сонун, натуральный, табигый азык зат, продукция болуп эсептелет. Андан кийин дагы бир нерсе, бизде кеңири тараган апитерапия деген бар. Апитерапия дегени бул баягы ушул бал аарыларын чактырып дабалоо терапиясы да, кыргызчасы айтканда. Ушул бизде кеңири таралган улуттук, мен ушу Кыргызстанда жүргөндө көрчүмүн, биздин тиги народный медицина, элдик медицина борборлорунда кеңири деги эле ушул медицинада бар. Ушул аары менен чактырганда эме кылган. Эми бул бал челекчилер менен сүйлөшүп отурсам, айтышат, кадимкидей дейт, бир бал челекчи айтып берген, мен үй бүлөдө урушуп, келинчегим менен бир мындай нервный эмелер болгондо барганда, тиги бал аарылар 5-6 жолу чагып койсо, кадимкидей баягы кайра успокоиться этип, эмоционалдык эмени дагы сразу билинет экен да, мындай жакшыртырган. Мен эми ал апитерапияны өзүм алып көрө элекмин, бирок мен ушул келечекте бир максаттарымдын бири ушул апитерапияны дагы ушул бел ооруларына колдонгонду эме кылып жүрөм, максат кылып жүрөм. Буйруса Кыргызстанга мына барам деп турам. Ошол калган күчүбүздү эми өзүбүздүн элибиз, жерибизге арнап келе жатам буга чейин дагы. Ошол жерде ушул апитерапияны кичине бир түшүнүк алып, кеңири эле элде колдонгон нерсе экен бул. Ушуну дагы менин бир комплекстүү дабалоо системама киргизсем деген ниет, максаттарым бар. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, эгерде менин бүгүнкү айткандарым жаккан болсо, лайк басып коюңуздар. Ким биринчи көрүп аткан болсо, ошол подписаться эме дегенин басып, коңгуроочосун басып, менин каналым менен мени менен болуңуздар. Дайыма ден соолугуңуздар чың болсун. Интеллектуалдык деңгээлиңиздер өтө жогору болсун. Бүгүнкү күнү, бүгүндөн кийин дагы эч кимге бир сөгүнүп, сагынып сүйлөбөңүздөр.
дайыма өзүңөрдү контроль кылганга аракет кылып жашайлы өзүбүздү. Анан баягындай мен интернеттерден көп көрөм ушундай бир сөгүнгөн бир комментарийлерди, бир эме урматтуу кыргыз калкым, маданияттуу элдердин катарына кирели, өзүбүздү өзүбүз кармайлы, арактан, тамекиден, наркотикалык заттардан, ушуга окшогон жаман нерселерден абдан алыс жүрөлүк. Кичинекей элбиз, ушул кыйынчылык кездерде алдыга көздөй умтулалык, жакшы гана нерселерге аракет кылалык, өзүбүздү өзүбүз дайыма өнүктүрүүгө, ден соолугубузду чыңгармоого, ушул аң сезим, ой жүгүртүүбүз бир эле баягындай нерсеге такалып турбай дайыма аракет кылууга Кудайым жеткизсин. Ошондой жакшы күндөргө жетели. Жакшы дагы сөздөрдү сүйлөшүп туралы. Өзүңөрдүн ой пикирлериңер болсо, ушул бал эмелер боюнча бир маалыматтарыңар болсо деги эле баягы видео кылып жазып туруп, андан кийин аны жанагы галереяга киргизип туруп, анан менин WhatsApp'ыма айдап койсоңор, мен өзүмдүн передачаман чыгарып эме кылганга аракеттенем да. Ушундай бир обратный связь кылып эмелериңерди, именно запись менен мага билген маалыматтарыңарды ден соолук боюнча кимде кандай бир такталган, мындай жөн эле сөз эмес, такталган, далилдүү бир окуялар болсо, ошол далили менен болсо, кепилдиги менен болсо, ошентип запись кылып туруп менин WhatsApp'ыма жөнөтүңүздөр. Мен чын дилимден ушул чыгарууга аракеттенем. Ушул биз билген нерселерди башка адамдардын дагы билүүсүнө, ушул биздин улут, биздин нация, жок дегенде бир денибиз чың, интеллектуалдык деңгээлибиз жогору болушуна кызматыбызды көрсөтөлү. Мен интеллектуалдык деңгээлге абдан чоң маани берем. Эмнеге дегенде ушул канчалык башка болбойн, интеллектуалдык деңгээлиң төмөн эме болсо биз өнүгө албайбыз. Биз деп азыр баардык нерсеге жетишип бүттүк буюрса, только ушул интеллектуалдык деңгээлибиз гана өксүтүп жатат бизди. Түндүк түштүк болуп бөлүнөбүз. Билимге умтулбайбыз көбүнчө. Баягы эски жорук, огу жок жосундарды кылып, ашыкча той эмелерге көп барабыз. Бир жакшы интеллектуалдык революцияны жүргүзүшүбүз керек. Интеллектуалдык, калган революциялардын баардыгы бизде болуп бүттү. Эмки кезек интеллектуалдык революция. Урматтуу менин десим тыбы, дени сак интеллектуалдарым, менин сапарлаштарым, ушул багытта жүрөлүк, дайыма өсүп өнүгөлүк, аман эсен бололук. Саламатта туруңуздар.